тоскоол болуп атасыз сиз. Кимсиз сиз? Атыңыз ким? Фамилияңыз ким? Кызматыңыз кандай? Жок, сен иштей бер доктор. Мен Сиз тоскоол болуп атпайсызбы бизге тапканга? Аке, бизден сурайт, жашырылайын деп бuyakta. Жашырыңыз киресиз, кирбейсиз, койдурмай. Ошо биздин суроолорго баары жооп бермекчи кагаз негизинде. Ишине кечип берди. Качан бере аласыз? Убактыңыз качан болот? Мен секретардан сурап Жооп берип койбойсузбу? Сиздер менен мен Улан Эгизбаев. Биз бүгүн алдыдагы жарым саатта кыргыз бажысындагы коррупциялык схемалар тууралуу сөз кылабыз. Андыктан аягына чейин биз менен болуңуз. Эл чындыкты билсин. Мен соц тармактагы Улукбек Марипов тууралуу негатив сөздөрдү окуп, анын өкмөт болушуна каршы болуп пост чыгардым эле. Бирок ал постту удалить жазган сөздөрүмдөн кайттым. Анткени эме эки себеп бар. Биринчиси, Мариповдун жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жаткан берүүнү толук көрүп чыгып, чындыгында бул жигиттин күчтүү, өтө сабаттуу, жаш болсо да саясатта такшалып калганына көзүм жетти. Илгери Абылгазиев Бороновдордун дал ушул кызматка дайындала турган болгондо парламентте депутаттардын сыноосунан өткөндөгү акыбалын элестетип, азыркы Марипов менен салыштырдым. Абылгазиев Бороновдор саясатта жоор болушуп, баскан издери такырайып чөпсүз калган эски карышкырлар болсо да суроолорго Мариповдой жооп бере алышкан эмес. Анын үстүнө баягы эле кошоматчы депутаттар Абылгазиев менен Бороновду бул жигиттей кылып талап салышкандай эмес. Тагы айтканда, мынчалык көп суроолорду беришкен эмес. Ал эми Марипов болсо бардык суроолорго жооп таап, өзүн ыңгайсыз акыбалга калтырбай кыйын абалдан чыгып кеткени мени абдан таң калтырды. Демек бул жигит эсептөө палатасында жөн эле олтурган эмес, бирөөлөрдүн артына жашынып, суроолор болбоду дегенде эле акыркы 10 жыл ичиндеги өлкө ичинде болуп жаткан бардык иштер ар кандай тармактар тууралуу болуп жатты. Марипов болсо баарынан кабары бар экен. Мындай билимдүү жигиттерибизди жаман деп чанып олтурсак, бизди Кудай да кечирбейт. Экинчиден, соц тармактарда Мариповдун үй-бүлөсүн кошуп, ар жактама каралап жаткандар булар Садыр Жапаровго каршы болгон атаандаштардын ичкүйдүүлүк көрө албастыгы жана баягы эле өзүбүздөн болсун же болбосо түштүктөн пример болгончо Новиков болгону жакшы дешкен арам аракеттер экенине көзүм жетти. Примерде кызмат эл аралап, эл менен кары картан чоң кичине менен сүйлөшүп, арыз мунуна уга турган адам. Кыргызча билбеген Новиковду өз ордуна коюшсун, ал кызматсыз калбайт. Бүгүн 5-10 адамды өзү менен көчөгө алып чыгып, бакырып жаткан баягы эле бакырчак бакайдын да түпкү максаты трибализм экени сөздөрүнөн сезилип турат. Ал айтып жатат, өлкөнү ушул акыбалга алып келип коюп, Соке эмне үчүн качып кетет деп акыйкат сүйлөш керек. Мен Жээнбековду жакшы президент деп эч качан мактабайм. Бирок өлкөнү ушул абалга ал алып келген жок да, Атамбаев баш болгон топтолуп тургандар. Эми эмнесин жашырайын? Мариповго каршы болушкандары деле дал ошол трибалисттик бөлүүнү себептен экени сөздүн маанисине жетпеген акмакка деле билинип турат. Эгер премьерликке Марипов эмес, Келдибеков, Мырзахматов, Матраимовдордун бири келсе деле дал ушул көрүнүш болмок. Эгер эле акыйкат болсун десек, анда премьер түштүктөн болуусу бул закон ченемдүү көрүнүш. Так что Мариповду билимдүү, күчтүү, жаш кадрды колдойбуз. Мариповду чанышып да бир Сурабалдиева, Жапыкеев, Маматкановдор окшогон көрсөктү таап чыгышат. Анда эле бул трибалисттердин төрт тарабы гүлстан болуп көчөгө чыкпай жыргап жатып калышат. Хан сарайда кожо оюндарын колдогондой болушуп. Мариповду колдосок келечекте адашпайбыз, урматтуу окурман, деп жазат Шабы Мырза Бөрүкулов өзүнүн социалдык тармагында. Жаңы бийлик иш баштай электе ар жерден чыгышып бийликке ультиматум койгон бакайлар кантип эле коррупция менен күрөш жүрүп жатканын сезишпейт. Бизде 30 жыл аралыгында бийликтегилерге карата ишенич таптакыр кетип бүткөн эле. Атөгүл чын сүйлөп жатышса да ишенгибиз келбей шексинип, айранды үйлөп ичип калганбыз. Башкаларды билбейм, бирок мен үчүн Ташиевдин ар бир сөзү жүрөгүнөн чыгып, элине иштейм деген тилеги чын дилинен пакиза экени анык сезилип турат. Бакай деген жөлөпкөнүн бүгүнкү көчөгө чыгып кыйкырып жатканы анын акыйкатты сүйгөн адам экенине кабар бербейт. Анын жан дүйнөсүн негедир Марипов премьер болуп калабы деген трибалистти көрө албасты кыйнап жатканы билинип эле турат. Мага азыр ноокаттан бириним чалып, Шамыр аке, рахмат сизге Улукбек тууралуу пост чыгарганыңызга. Бузукулардын сөздөрүнө ишенбесең, Улукбек ата-энеси, бир туугандары баары жакшы адамдар, жөн эле көрө албастардын курмандыгына айланып жатышат деп мени толук ишендирди. Демек, Марипов тууралуу соц тармактарда жайылып жаткан негативдер шайлоодон өтпөй калып ичөрдөнүп жаткан бузукулардын жана нейдерки түштүктөн премьер болуп калабы деген трибалисттердин кадимкеле ыплас аракеттери экен. Болбосо Бакайга окшогон митингчи тополоңчуларга эмне керек? Коррупция менен күрөштү Ташиевдей болуп эч
эч ким жүргүзгөн эмес. Садыр Жапаровдун да ак дили менен өлкө башкарам дегенине шек жок. Эң башкысы биз Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке Кудайдан ден соолук тилешибиз керек. Бул өлкө бизге 30 жыл аралыгында зарлап күткөн азаматтарыбыз экенин, ушулар менен гана өлкө өнүгүп келечегибиз жарык болорун унутпашыбыз керек. Эл чындыкты билсин. Маркум Улан Игизбаевдин Марипов боюнча 5 жыл мурун кайткан билдирүүсү кызуу талкуу жаратууда. Кече 3 январда Жогорку Кеңеш премьер-министрликке Улукбек Мариповдун талапкерлигин жактырып, жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Бирок Мариповдун кызмат ордуна киришкенине бир күн өтпөй эле коомчулук аны катуу сынгала баштаган. Ал эми Facebook социалдык тармагынын колдонуучулары маркум иликтөөчү журналист Улан Игизбаевдин мындан 5 жыл мурунку билдирүүсүн кызуу талкуулап жатышат. Анда 2016 жылдан март айларында Улукбек Марипов эсептөө палатасына жетекчи болуп дайындалган мезгилде Игизбаев мындай деп билдирүү жазган. Ал арада 37 жаштагы Улукбек Марипов эсеп палатасынын башчысы болуп дайындалды. Мындай ылдамдык менен мансап өсүшүн жасай берсе Марипов далайга барчудай деген билдирүүсүн жазган. Эл чындыкты билсин. Ал эми элге маалымат жеткирүүчү массалык маалымат каражаттары болгондуктан жана телерадио корпорация, журналисттер, блогерлер болгондуктан элди бурмалоо дагы, элди тууралоо дагы мына ушул блогерлердин, журналисттердин массалык маалымат каражаттарынын колунда. Эгерде кимдир бирөөгө Кыргызстандын келечеги баары бир болсо, акыйкат үчүн күрөшкүсү келбесе, акчага сатылса жана жалган маалыматтарды таратса, ал эл душманы болуп эсептелет. Анда ага Кыргызстандын келечеги баары бир болуп эсептелет. Анда ал кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн күйбөгөн адам болуп эсептелет. Ошондуктан биз ар бир жаңы келген президентибиздин кемчилигин гана издеп отура бербестен, жок дегенде президентибизди колдой албасак дагы зыяныбызды тийгизбей туралы. Жана баарыбыз эле жакшы билгендей, ар бирибиз жон терибиз менен сезип, өз көзүбүз менен көргөндөй, буга чейин эч ким кыргыз мамлекетинин келечегин ойлогон жок. Ар ким өзүнүн гана керт башын гана ойлоп келди. Кыргызстанда коррупция гүлдөп кетти. Сөздүн кыскасын айтканда, кыргыз мамлекети жок болуп кетүү эле коркунучунда калды эле. Ал эми Садыр Жапаров эмне кылды? Садыр Жапаров эзелтеден эле кыргыз мамлекетинин келечегин ойлоп, күйүп, бышып, жанып келди ушул убакка чейин. Ал эми КТРК болсо бул жерде дагы мактоого татыктуу ишти жасагандай. Себеби дегенде башка өлкөлөрдө дагы мына ушундай түз эфирден кеткен катачылыктардын баардыгын оңдоп, түзөп, андан кийин гана чыгарат эмеспи. Бул нерсени мен КТРКдан гана байкай алдым. Бедности и в поисках лучшей доли тысячи наших соотечественников вынуждены были стать мигрантами. Лучшей доли тысячи наших соотечественников вынуждены были стать мигрантами. Эл чындыкты билсин. Бирок Садыр Жапаров өзүнүн сыпайылыгын көрсөтүп, эшикти өзү ачып түшүп кеткенин байкоого болот. Албетте, эгерде бул көрүнүшкө жакшылап маани бере турган болсок, анда бул аскерлердин кемчилиги гана болуп эсептелбестен, бул жаңы келген президенттин тың экендигинен жана сыпайы жөнөкөй экендигинен кабар берет. Ал эми бул жерден байкай турган болсок, унаанын ичиндеги аскер эшикти ачмак тургай жапканга араң жетишкенин байкоого болот. Кантсе да кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн жан дили менен күйүп келди. Чындыкты айтып, чыркырагандан талыккан жок. Кыргыз мамлекети баары бир деп өздөрүнүн керт башын гана ойлогондор Садыр Жапаровду сындырып, көптөгөн кордуктарды көрсөтүп сындырууга аракеттеништи. Бирок анда дагы сынган жок. Саламатсыздарбы, аскерлер? Экенди коргогон ыйык кызматыңыздар куттуу болсун.
адаммын. Бир позициямдан кайтпаймын. Мына мен канадалык шылуун еврейлер сатып алабыз деген 100 миллион долларга сатылган эмес. Азыр дагы сатылбайт. Мына Камчыбек Башиев айткандай сынбаймын, аягына чейин жатам. 5 жыл жатам. Канча берсеңер ошончо бергиле. Бирок тарых алдында жооп берериңерди унутпаңдар. Башым аман болсо мен ар бир эмеге көргөзөм ошону. Эле же биздин кызыкчылык эмес, жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгы. Мамлекет бар болобу, жок болобу, ошол коркунучта турат азыр. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.